Господин ректор, для нас большая честь встретиться с вами сегодня. Взаимно. Проходите. Ошмунун ректору Индиянын Кыргызстандагы элчиси Бирендер Сингх Ядав менен жолугушту. Алар билим берүү, маданият жана туризм тармагындагы кызматташтыкты өнүктүрүү жолдорун талкуулашты. Элчи мырза 26 мартта окуу жайдын эл аралык медицина факультетинде болуп, Ахбура корпусун кыдырып чыккан. Ал Индиядан келген студенттер үчүн түзүлгөн шарттарга жогорку баа берип, алар жактан эч кандай нааразычылык жок экенин белгиледи. Мени Ош мамлекеттик университети жылуу кабыл алды. Буга терең ыраазычылык билдирем. Бул менин Ошко болгон биринчи сапарым жана университеттин деңгээли, айрыкча медициналык факультетиндеги билим берүү шарттары мени абдан таасирлентти. Индиядан келген студенттер үчүн бардык зарыл шарттар түзүлгөнүн көрдүм. Алар сапаттуу билим алып, кооптуу жана ыңгайлуу чөйрөдө окуп жатыптыр. Ошму жетекчилигине жана мугалимдер жамаатына, индиялык студенттерге ар тараптуу колдоо көрсөткөнү үчүн ыраазычылык билдирем. Жолугушуу учурунда бир катар жаңы долбоорлорду ишке ашыруу боюнча макулдашуу жетишилди. Анын ичинде Ош шаарында индиялык маданиятты таанытууга багытталган кинофестиваль өткөрүү пландалууда. Мындан тышкары Индиядан келген студенттер үчүн туристтик борбор ачуу маселеси да каралды. Бул борбор алардын Кыргызстандын аймактарына саякаттоо, атайын лагерлерде эс алуу мүмкүнчүлүгүн түзөт. Эскерте кетсек, буга чейин Ош мамлекеттик университети Индиянын дүйнөлүк рекордтор китебине кирген. Мерим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, Ош жаңылыктары.